Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кетесизби? Мамонов Абдужапар, Кадамжай шаарынын тургунумун. Абдужапар мырза, акыркы 2 күндөн бери болуп жаткан окуялар боюнча пикириңизди айтып коесузбу, билдирип? Билесиңерби, бизде мындай да, бардык эле адамзатка жашоого тынчтык керек да, биринчи кезектечи. Бирок эмнегедир акыркы мезгилдерде биз коңшу Тажик мамлекети менен мамилебиз качып, тынчтыгыбыз жакшы. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул жерде ар түрдүү версияларды неметсе болот. Биринчи версиясы да мындай да, бул жерде внешний политика дагы аралашкан болушу мүмкүн. Себеби дегенде внешний политика дегениңизде сырткы күчтөр дейсиз? Ооба, сырткы күчтөр. Эмнеге дегенде эки коңшуну бири-бириге кайраштырып, анан биздин тынч ынтымакта көп кылымдардан бери жашап келген тем более акыркы мына 25 жылдан бери экиге ажырап, эки коңшу мамлекет болуп создавать этип калган нерселерди өз карамактарына каратып алышты, баш ийдирип алышты. Бир саясатка. Экинчи саясаты ушул жол менен өздөрүгө багантырыш, же болбосо согуш күчөп кеткен болсо, жардам катарга кирген болуп туруп, басып алыш көз караштары дагы бар да. Ошол неме менен адамзатта бул биздеги кайсы эле неме достук болбосун, бир адамды экинчи адамга бир жол таап кайратсаң, ал ошол кайроого көнүп, ошол досунун өзүгө душман көрүп алат да. Ошондой акыбалга биз азыр келип калдык да. Ошонун аркасында мына бардыгыңар көбү болуп атасыздар. Канча жүздөгөн адамдардын өлүмүгө себепчи болуп атат ушул нерсе. Бул жагдайдан чыгуунун жолун айта аласызбы? Бул жагдайдан чыгуунун өзү дүйнөлүк саясатта тарыхый неме боюнча колдонулуп келген немеде эки эле багыты бар да. Бири компромисске келипти, тынчтык жол менен ынтымакка келип жашап калыштык. Экинчиси бирин-бири кырып ада кылыштык. Башка жолун көрбөйм да мен. Дүйнөдө өзү неме ушундай практика болуп келгенде, же эки мамлекет жарашып тынат, же болбосо кырылыш. Биз кайсы жол менен баратабыз? Бизде азыр менин азыркы байкоома караганда, баамага караганда, биз тарап, кыргыз тарап компромисске баруунун аракетин көрүшүп атат. Бирок дос тарабыбыз барбай жатат да, көнбөй жатышат. Бул нерседе или биздин коңшу мамлекетти алар довели до того психологически. Олар артка чегингилери келбей атат да. Достук мамилеге баргысы байкалбай атат. Азырынчачы. Демек кан төгүүлөр улана берет. Азырынча узагыраакка чозулуп калабы деген дагы коркунуч бар да. Идаят эже, бул жерге кандайча келип калдыңыз? Болгон окуяны айтып бериңизчи. Кандай келгеним жок, саарылы багымда намазга турсам даңдың болсо, ишенбеппин булга болчу. Нерем кирип айтты. Кой, тамагыңды же сабакка бара бер деппин да. Небериңиз не деди? Десем, тайны расы даңда атышып атат десе, жок, кечеге ана болгонго болду окшойт деп эле оны ишенип ого тамакты бердим, бир малдан муну чалгазонуп кылдым. Балам жок десем, жеңе болуң тесес, кеттик. Туруң тесес. Дези шу Баткенге келдик, Баткенден кач менен ушага кеп калдык да балдарыбыз менен. Сиз Лелек районунун тургуну болосуз. Баткендин өзү. Баткен шаарынынбы? Баткен шаарынын өзүдөн астыдагыдан бир ай. Небериңиз кандай кабар айтып келди? Кайсы убакта болду? Ол неберем ушу үйүмдө турат, окушка жөнөтө элек сааргы саат 6-7-де. 6-да багымдатка турдум, мен намазды окуп атканда таң тез айтам. Ана учимка бир эле болуп атат окшойт, кече урушка деп эле өзүмчө сезбедим, анан неберемди тургуздум, ого тамакты алдырып келип жедирип, сен неберем тайны рас амакта атыш болуп атат десе, жок, сен оке она учимканы неме кылып атасың да, кой, же тамагыңды, бо окушуңа жөнө десем эле, анан муну чалгазонуп кылсам, кайным болуң сен ушундай жооп керек десе эле, туруп аткан кече Баткенде олгучу чуу, онун Бозадырга келдик, Бозадырдан бияка келди, ошентип кеп калдык да ошока. Көрбөгөн жерлерин. Бүгүн кабарлаштыңызбы үйдөгүлөр менен? Баткенде ким калды? Эч ким жок үйүндө. Үйүңүздө эч ким жок. Туугандарыңыз барбы? Кабарлаштыңызбы, аманбы? Жакшы отурабыз, туруп тура бериңдерчи пока деп ошону менен отурабыз. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен Гүлнара Назимидинова, Баткен шаарынын тургуну болом. Биз ошо кече ушундай тукулоң чыгып кетип, балдарыбыз менен через Сох өтүп келдик.
Бардык пост жакшы, эч документтерди деле сураган жок. Жакшы өткөрдү. Ушу Өзбекстан элине деле ыраазычылыгыбызды айтып кете алабыз. Сураган нерселерибизди берип, жолдорубузду көрсөтүп, ушу койду да. Андан кийин Кыргызстанга өттүк. Мына Кадам жайга келдик. Азыр ушу элден айланса болот. Кечеден бери жардамдар келип атат. Жакшы, тынчпыз. Кудайга шүгүр. Бардык элге, Кыргыз элине дагы, Өзбекстан элине дагы ыраазычылыгымды билдирип кетем. Баткендеги кечеги акыбал жөнүндө токтоло кетесизби кыскача? Баткендеги акыбал кече эрте менен эле тополоң башталып кетти. Карабак айылында жашайт эле. Сиңдим биздикинен качып келди саат 7:30 эле. Эмне болду десем, согуш башталып кетти. Эже дедиле. Ошо балдарды тургузуп эле биз жөнөдүк. Объезд менен өтөйлү десек, жолдон бизди кайтарышты. Объезд жол жабык деди. Анан Кара Токой, Бозадыр дегенге эвакуация барыңыздар дедиле. Биз Бозадырга келсек, аябай эл көп экен. Анан сураштырсак, через Сох анклав ачылды дедиле. Биз буяка келдик өзүбүз. Бала чакаңызды алып өзүңүз келдиңиз. Өзүңүз чоң. Азыр 2 күндөн бери ушул жерде жакшыбыз. Кудайга шүгүр, бар жок жакшы. Рахмат бардыгына. Рахмат. Mene kara. Bizim ailedağlar mı kaldı? Mene kara. Başka Mene hiç kim kara. kaldı? Ben sasetlerime girip bir çekim nasıl geldi hiç kim yok. O gıransam o aylan geldi. Bırak bizim bak gözünün indirizge avtomatı belirttir. Kudayma emin kalaşıyor. O kuru oturgan eken. Аскерлерди айтып атасыз да? Çok gırazan söylüyor. Yok onlarga berdi. Jaş baldarga служба Koydan, kılgan. Düşüngen baldarga berdi. Böyle eme arıcanı belirttir. Onu gördüm ona suyunu lan böyle oturdum. Olanın ikisine oturan ikisine demek çekiyor ve buladım. Biz bizim kaçmayız. Bizim orada hiç mi kalmıyoruz? Büt bağlı kaçtık. Sen kaçmaysın abi bizim. Biz özümüz şöyle kalıp. Ака, кырдаалдан чыгуунун жолу кандай сиздин оюңузча? Bu biz verme bu. O Cogot'tan da bir demke oldu da taşı. Ben. Bizim özün var. Ayrıca kaçmayız. Сунушуңуз барбы? Сунушуңуз? Sonuçum var bırak. Yemek abi. O Cogot'ta olur. Niye yemek tutak değil? Biz cön bizim var. Biz o taşıtırga biz bir şirket desek başka yemek olursa niye olur? Себеби эмнеде? Кантип ойлойсуз? Ve bir ıntımaqta da yaşatkamız. Bu arada. Ama azı bir gün içinde de bizimki başladık dedi. Bu niye başladı bizim? Ака, аты жөнүңүз ким? Ben Totaman Samatbek bulam. 5 ay болгондо эле мөөнөтүнөн эртерээк чакырып, ошо алып атабыз иншалла. Instagram баракчасынан көрүп калдык, ушундай ислам финансылык кооператив деп. Анан ошого биз эмелер менен, адистер менен чалып сүйлөшүп, байланышып, анан офисине барып, ошо бардык шарттары ислам дининин шариаттарына туура келет экен. 15% эмесин бердик элек 6 айга чейин деп. Ошо шүгүр ишенсе болот, жакшы. Алсаңыздар болот, ишенимди. Мына биз өзүбүз алып атабыз, жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Beri öte kooптуу болуп атты. Позицияда турат. Алар дагы биздикилер. Кечегини айтып атасызбы, бүгүнкүнү? Бүгүнкү. А кечеки мен жок болушум кече. Аяк катуу атышыптыр. Анан солдаттар мени үйүмө киргизген жок. Мен могул. Арыктын биягы менин үйүм болсо, ар жагы Тажикстан, Карабак айылында. Ошол жерге үйүмө кире албадым. Кирип эми кийим кечеримди алып бир самын суумду алып алайын деп барсам, кире албадым. Солдаттар жашынып эмелерде жүрүп, кычыктардачы. Ошо кеттим деди. Чыгып кеттим кайра. Эртеңинен саат 6:da башталып, кечки саат обедтен кийин 4:дө токтогон да. Кече. Ого атыш үчүн. Одан бери канча эмени басты. Биздин азыр эмелер видеолор келип атат. Жаш зарыбызды зор туташты. Баткенденби?
Баткенде эмес, мынау эме жакта, Достук айыл жакта. Анан бүгүн 2 спринтер биз көчөдөгү эле эжелерди, жаш балдарды топтоп айгүл ташкып барды. Азыр эми ал жактан да чыгарылды. Ал жактан да чыккылар болду. Продуктасыны полный 2 спринтер кылып алып, азыр келип атабыз. Азыр эми чыгарылды. Анан айгүл таштын эми элдери ам жакшы экен. Бир ака малын союп берди да, ал жерде чазыр. Мен таркатып бир үйдө 40 адам, 30 адам бар. Азырча буякта көп да айгүл таштачы. Ошол бизде бүгүн тажиктерге жөн эле карапайым элгиле оружие берүүдө. Ошолор ынтылууда. Ошолорду караштырыш керек. Эртең саат кыздалга айтпайсыңбы, жетилерде эме кылган да. Жер талаш болгон. Кичине жер талаш анан ол жерде Тажикстан биринчи сазданган, даярданган. Даярданып туруп анан кийин баштаган да аларчы. Жер талаш ушул менен чоңоюп кетти дагы. Мына 3 күн болду да. 3 күндөн бери азыр эми канчага узарат билбейбиз. Дагы 3 күндө атат, канчага узарат, болжам билбейбиз. Мына бизге мисалы үчүн чек араларды тосуп берсе болду. Мына эч ким өтпөй турган эле азыр мисалы үчүн бизде ана жакта зымпун жок. Кемдики эмелерде бар. Ошолорду тосуп берсе болду бизгечи. Уже алайга эмне атака кылып Бийликке кандайдыр бир сунушуңуз барбы? Бийлик эми бизге ушул жакты карап жакшы эме кылып берсе болду. Анан мына армияга барган военный билети барларга курал берсин, а военный билети жокторго бербейле. Сиздин оюңузча азыркы кырдаалдын чечүү жолу кандай? Азыр кырдаалдын чечүү мына 3-чү жолу болуп атат бул жерде атышуу согушуу. Канча убакыттын ичинде? Жок, мына өзү негизи общий талаш, жер талаш мына 3-чү жолу болуп атат да. А экинчисинде ташип өзү баскан. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин атым Арген. Арген, Баткен районунун тургуну болосузбу? Биз Нокат районунан келген. Нокат районунан келдиңиз. Сиз жардамга келдиңизби? Жардам кылып, элдерди апарып чыгарып, өзүбүздүн жаныбыздан эме кылып, продукт кылып берип, элдерден чыгып атат эме жанынан. Ошентип биз аял кишилерди, жаш балдарды алып чыгып атабыз дейли.